Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто президенттин Талас облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Нарбеков Бакыт Наркулович. Кош келипсиз, Бакыт мырза. Вечерний Бишкек редакциясынын ГПКЖ сайтынын окурмандарын тандоосу боюнча жылдын мыкты губернатору деген наамды көп добуш менен жеңип алдыңыз. Бул жаңылыкты кандай кабыл алдыңыз? Биринчиден саламатсыздар. Жалпы бул сурамжылоо, социалдык сурамжылоо боюнча биринчи ушул 2021 жылдын акыркы айларында байкаганбыз. Жалпы чын айтканда көзөмөлдөп турдук. Анткени негизги атаандаштык Чүй облусунун губернатору Эркин Тентишев менен болсо керек эле. Анткени bir күн ашып кетет, bir күн калып калат, мындай таң калыштуу болуп, бирок жыйынтыгында эле эсимде 6417 добуш менен ушул социалдык баягы сурамжылоо токтосо керек эле. Ооба, бул жакшы сезим, анткени биринчи жыл ушул мынакей губернаторлуктун биринчи жылдын толор маалына чейин сурамжылоо жүрүп атып, бул биз үчүн жакшы маалыматтардан болду. Анан жыйынтыгы боюнча көргөнбүз, ушул бирок анан ушул берилбей кандай сиздер тараптан кандай сунуштар эмне болот деген ал жагын билген эмес, күткөн эмесмин чын айтканда. Мынакей ушул бүгүнкү күндүн 3 күн мурун эле уктум, ушундай бизге дагы кайрылуу болуп аткан. Күтүлбөгөн жаңылык болуптур да? Күтүлбөгөн жаңылык болду, бирок жагымдуу жаңылык. Жакшы. Негизи эле ушул сиз ошол Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп жаткан кезден баштап кандай алгылыктуу иштер жүрүп жатат? Жалпы жөнүнөн кыскачараак айтып өтсөңүз. Биз жалпысынан айтканда Талас областына мен ошо 2021 жылдын 9 мартында кызматка дайындалгам. Эң чоң бурулуш деп койсок болот Талас облусунун аймагында. Бул мынакей кызматка киргенден кийин 8 күндөн кийин жер үй алтын кенин ишке кирип, ошол жер үй кенин ишке кирүүсүнө түздөн-түз президенти Садыр Нуркожоевич катышып, онлайн байланыш менен Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин катышып, мына ошонун себебинен бизге эң биринчи багыттагы чоң ачылыш деп ушуну ойлойм, окуя деп. Мен ошо биринчи жолу кызматтагы ушул эсимде калган, бул ошо түбөлүк калат деп ойлойм, ушул жагымдуу. Эң сонун кайрадан сиздин баягы сыйлык боюнча кайтып келсек, элдин колдоосуна ээ болуу негизи оңой иш эмес да. Сиз үчүн кандай болду бул? Бул эми дагы кошумча милдет, элдин ишеничин акташ керек, баягы алып коюп эле басып кетпестен, бул элдин баягы ишенич, мен эми жеке оюмда элдин ишеничи ушундай добуш бергенин алгандан кийин элге биз андан да 2 эсе көп аракет жумшап, ушул бизге дайындалган облусту дагы алдыга чыгаруу боюнча. Жалпы бул жерде Кыргыз Республикасы боюнча добуш болду, башка өлкөлөрдө болсо керек. Биз бул жерде дагы белгилеп койсом болот, мен өзү мугалим болуп иштегем, 4 университетте сабак берип, өзү ушул экономика илимдеринин кандидаты катары. Мен ойлойм, ушул студенттерим дагы добуштарын берсе керек деп, анткени ушул 4 университеттеги контингентти эсептесек, бул бир топ эле аудитория болуп калат эле. Эң сонун жакында эле угуп калдык, Талас облусуна 6 айдан марал алып келүү багуу боюнча долбоор ишке ашып жатыптыр, ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Бул эми мынакей үстү жылдын 6 мартында Россия Федерациясынын Алтай Республикасына барып келдик. Бул дагы өтө кызык окуя болуп келди, чын айтканда. Ошо эми баягы кыргыз жерибиздин биздин дагы баягы Алтай жерибиз деп айтылып калат эмеспи? Ошол сыңары абдан чоң мындай эмоция, ошол Манас атабыз ошол жаш кезинде өскөн жерине чейин барып келдик. Ал эми Маралды табуу, Маралдын жайылган жайлоосуна чыгыш, бул дагы бир топ көйгөй болот экен. Күн сайын чын айтсам 500 километрди өзүм рулда отуруп, ошо Алтайда ошо Маралдын жайылган жерине чейин жетип келдик да. Жыйынтыгы менен Кудайга шүгүр келишим түзүп, 30 жылдык тарыхы бар племенной завод деп коебуз, асыл тукумдуу. Ошол заводдун ээлери менен таанышып, алар да бизге жакшы мамиле кылып, ошол Алтай улутунда жигит экен. Бизди ошол биздин экинчи мекенебиз деген кишилер келген экен деп туруп, баасы, ал билесиздер, доллардын, ошо валюта курстары боюнча да көп көйгөйлөр болуп, бирок биз ушул долбоорго бөлгөн каражатка ушул айта турган, ала турган маралыбыздын 35, анын ичинен 30 ургачысы, 30 бука деп коет экен, ошолор толугу менен келе турган болду. Жакынкы 20 күнүн ичинде
талас жергеси дагы ушул жакшы жаңылыктар менен сиздерге жарыялап коебуз деп. Ал маралдарды алып келүү идеясы кайдан келип чыкты? Анан аларды алып келгенден кийин алар атайын корукта багылабы же жайлоолорго кое берилип? Бул идеяны мынакей ачык айтып коюш керек. Бизде Баймурса Маматович деген Ош областынан экология служба кызматынын жетекчиси жаңы ротация болуп дайындалып келген. Ошол Коруктун заповедник, ошол Бешташ паркы бар. Жалпы командасы менен долбоорду түзүп ою бар экен да, ишке ашыруу боюнча. Жеке ишке ашыруу боюнча биз ошол колдоого алып, ал долбоорду андан ары өнүктүрүп, ушул жеткиликтүү иштеп чыгып, командабыз менен бул ушул биздин өзгөчө Талас областындагы үйүр марал деп коебуз. Эми кийин орусчаланып үйүр болуп калса керек. Мындай айтканда, үйүр марал деген маралдын үйүрү жүргөн мекени бар. Бул тарыхый нерсе. Ошол коргон кылып азыр 3 гектар жерге чейин адаптация болгончо 3 гектарга чейин корук кылып, анын ичине багылат бизге адаптация болгондон кийин. Андан кийин кошумча дагы 30 гектарга ошо коргон тартылып, андан ары ошол жайгышы өсүрө турган аймак айланат. Ушундай биздин оюбуз боюнча, долбоор боюнча. Эң сонун бул долбоордун ишке ашып кетишине биз дагы тилектешпиз. Негизи эле азыр облусту өнүктүрүү боюнча алдыда кандай пландарыңыз бар? Биз мынакей жалпы облус боюнча ушул башка областтардан айырмаланып деп койсок болот. Жеке 37 айыл өкмөтүбүз бар. Жеке барып өзүбүздүн кылган иштерибизди, мындан ары өнүгө турган багытыбызды белгилеп, элге маалымат берип келдик. Алардан тапшырма алдык. Ошол жерде белгиленгендей өзгөчө амбициозный программаларыбыз бар. Бул биринчиден айтсак, мынакей Кулброс фабрикасы билесиздер, Чүй областында жайгашкан фабрика бар. Мындан тышкары Ош областында, Баткен областында ошолор менен келишим түзгөнбүз. Биз Талас областынын Талас шаарына дагы ошол 1000 орундуу тигүүчү фабрика салабыз деп. Бүгүнкү күндө курулуш сметалык документациялар тендер өтүп бүткөн. Азыркы мына жакынкы жумада ошол курулушун тендерге коюу боюнча иш алып барып атабыз. Бул жерде биз командалык оюн алып барып атабыз да, башкарууну. Бул жерде жалгыз деген жок. Өзгөчөлүгүбүз мэрби, акимби, жетекчи айырмалык жок. Баарыбыз бир теңдей ошо эл үчүн ошо негизги стратегиялык. Андан тышкары дагы мынакей саат 10:30 Газпром компаниясынын жетекчилери менен жолугушуубуз бар. Бизде Талас областында белгилеп койсок, Аманбаев айылында гана газ бар. 1998 жылдан бери же 34 жылдан бери бир айылда газ бар, 690 абоненти бар. 18 сом 90 тыйындан кубун алып келишет. Адам бир кадам ар жагына, бир кадам бер жагына жайылган эмес. Ошол мынакей алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча бир 30 миллиондун тегерегинде биз негизги трубасын алып берели деп сунуш кылып атабыз. Өз тарабында алар дагы ошол бир 50 миллиондук иш аткарып берет экен. Бул негизги баягы трубасын Аманбаев айылынан Шекер айылына тартып баруу убактысы иши боюнча эле айтып атабыз. Жакшы, негизи бул долбоор ишке ашса, ушул сиз айтып өткөн долбоорлор канча иш орун камсыз болот? Бул фабрика азыр 1000 орундуу деп белгилеп кеттик. Мындан тышкары дагы белгилеп коелу. Бизде кант заводу ачылган. Бул Кыргызстанда болгон 3-чү кант заводу. Ал жерге да биз ошол жалпылап азыркы билесиздер, бизде Талас облустук өнүктүрүү фонду бар, Бакубат Талас бар. Жабылып отуруп 30 миллион сом жардам бергенбиз кайтарымдуу негизде. Ошондуктан завод мына быйылкы жылдын жыл башында 20-21 февралда ишке киргизилип, күнүнө 5 тоннадан 12 тоннага чейин кум шекер чыгууга мүмкүнчүлүк алдык. 2000 тонна кызылчаны Чүй областынан ташып бардык. Былтыркы жылы анткени Талас областында да белгилеп коюш керек, кызылча өсөт. Былтыркы жылы жалпысынан 300 гектарга айдалып, 12 000 тоннадан ашык кызылча өндүрүлгөн экен, бирок мурун бизде завод жок болгонуна байланыштуу Чүй областынын Кайыңды кант заводу ташып кетип аткан да. Быйыл дагы ошо даярдык иштерин жүргүзүп атабыз. Мына жакын каранда ошо кант заводунун иштетүүчү көлөмүн чоңойтуу үчүн 100 тонналык чыгарыш үчүн Венгрияга дагы баруу алдында туруп атабыз. Анткени биздин кант заводунун оборудованиясы шаймандары.
Союз убагында эле алып келингенде ошо Венгриядан келген шаймандар экен да. Бул боюнча ал жерде азыр 100 орындын иш бар. Мындан тышкары фабрикабызга 1000 орунду атабыз. Андан тышкары башка курулуп аткан социалдык объектилерибиз бар. Бул АСАФ фонду менен келишим түзүп, ошол эле белгилегенде Талас шаарында 60 үй курулуп атат. Бүгүн курулушу башталган. Бул дагы сентябрь айында бүтөт деп ойлоп атабыз. Ал жерге ошо 60 аз камсыз болгон үй бүлөлөргө атайын критерийлер менен тандалып, үй бекер берилет деп күтүп атабыз. Ушундай жалпысынан айтсак эми бир топ эле иш аракет кылып атабыз командабыз менен. Анан ишке ашыш менен дагы жыйынтыкталып дагы. Эң жакшы негизи ошол сиз айтып өткөн ошо баягы кант кызылча заводу ошолор баягы ишке ашып кетсе, четтен келген баягы импорттун көлөмүн кичине азайтып, өзүбүздүн өндүрүштү колдонууга жакшы шарт түзчүдөй экен. Негизи эле азыр дүйнө жүзүндө кайрылып өтсөк, дүйнө жүзүндө көпчүлүк мамлекеттерде кризис болуп жатат. Негизи Талас областынын бюджетин толтуруу боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Бул бюджетти толтуруу маселеси боюнча мына жер үй ишке киргенден бери бизге Талас областына чегерилген 2% инфраструктураларды өнүктүрүү, жакшыртуу боюнча чегерүү бар. Мына былтыркы жылдын ичинен ушул Талас областык өнүктүрүү фонду, Талас райондук өнүктүрүү фонду, Бекмолдо айылдык өнүктүрүү фонддору кайрадан жандан ишке кирген. Жалпысынан ушу 2% чегерүүнүн негизинде 209 миллион сом келип түштү. Бул каражаттын 50% областтык фондко түшөт, 30% райондук фондко жана 20% айылдык фондко түшөт. Ушул быйылкы 2022 жылга карата 350 миллион түшөт деп күтүп атабыз. Бул түшкөн каражаттар кандай иштерге колдонулат? Бул өкмөттөн атайын жоо иштелип чыккан. Бул фонддордун билесиздер, положение жоосу бар. Бул социалдык багытта, экономикалык багытта, ирригациялык багытта, жалпысынан бардык тармакка колдонсок болот. Буну ошол көзөмөлдөөчү кеңеш бар. Ошол негизинде биз долбоорлорду карап, эгер ошол жалпы көзөмөлдөөчү кеңештин мүчөлөрү туура тапса, ошол долбоорлорду ишке ашып, өзүнүн процедурасы бар, ашат. Жакшы. Мурунку губернатор таксисттер менен официанттарга патентти киргизүүнү сунуштап, ошол маселени көтөрүп чыкты эле. Ал иш кандай уланып жатат азыр? Мен финанс катары бул чын айтканда ал маселени такыр эле караган да жокпуз, эскерген да жокпуз. Ар бир жетекчинин өзүнүн ою, көз карашы болот деп эсептейм. Эгер ошол убакта ошол туура болсо, туура деп тапкан болсо, эми сунушту берген, ишке ашырам деген жетекчилер ар ким өзүнүн программасына ылайык. Бизде конкреттүү программа бар, ушуну белгилеп койсок, мынакей кече дагы Талас областынын өнүктүрүү стратегиялык программасы комплекстүү иштеп чыгып атат. Жакын арада бүтөт. Бул дагы Алтын альянс менен биргеликте биздин ушу эл аралык долбоорлордо иштеп жүргөн жигиттер дагы жардам берип, Таластын ошо кулундары мына кече бүгүн отурум өтүп атат. Ушул программаны дагы иштеп чыгуу баягы иш-чарабыз аягына чыгып келүүдө. Мындан ары Талас областы ойго келген долбоор же багытка кете бербестен бир конкреттүү баягы кадамдуу программа иштеп чыгып атабыз. Ошол менен кетет. Жакшы. Талас облусунда заманбап ажатканалар курулат деген сөз болуп жатат да. Бул боюнча айтып өтсөңүз. Бул боюнча азыркы мурунку эми департамент туризми азыр башкача мамлекеттик ишкана болуп түзүлгөн экен. Эми айтылышы боюнча бизге келди. Талас облусуна жалпысынан 3 жерге эми буну туура айтыш керек. Бул туристический бир комплекс деп койсок болот. Даараткана десе туура эмес болуп калат. Болжолдуу долбоордун сметалык баасы 6 миллион сом экен. Анын ичинде баягы комплекс кофейнясы, намазкана, балдарды орой турган, карай турган, эми жалпы ошол келген туристке шарт түзүп берүү боюнча иш-чара экен да. Бул негизинен биздин Талас областынын аркасына бурулган жерге бирөөсү деп атабыз. Экинчиси Манас Ордо комплексинин тегерегине болот. Үчүнчүсү экинчи чоң ошо чек арабыз, Чоң Капка постунун жанына ошо боло турган болду. Негизги ушунун атын сунушта учурдан пайдаланып айтып коет элем. Ошо даараткана туалеттөй бир конкреттүү атын мындай айтпаса кийин баары эле туалет болуп калат да. 6 миллионго туалет курат деп
терс сөздөр чыгып калышы мүмкүн деп менин оюм ошондой да. Ошондуктан комплекс деппи, бир туристический комплекс, туристтерге ылайык комплекс деп бир атын туура айтыш керек да. Эмесе мына башынан туура эмес айтылып калса анан көйгөй жаратабы дейм да. Туура эмес мамиле. Эң жакшы 2020-жылы коронавирус илдети Талас облусуна 3 ай кечигип барды эле да. Азыркы учурда коронавирустун эрежелери кандай сакталып жатат? Чек аралар ачылып атабы? Бизде бүгүнкү күндө жакшы коронавирус мына акыркы жылдар деле көп чыккан жок. Чынын айтканда бүгүнкү күндө такыр эле коронавирус менен катталган оорулар жок менин билишимче. Ал эми чек ара маселеси боюнча билесиздер, биз ушул Казакстан менен чектешип, чоң капка посту аркылуу мурун жүк ташуучулар токтобостон өтүп турган. Мына 11-апрелден тартып президентибизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул Казакстан президенти менен жеке сүйлөшүп, ушул чек араны баягы автобустар жүрө элек, бирок элдин каттоосун ачып берди. Бир эле талап ушул ПЦР тести болуш керек, же болбосо мурунку вакцина алган тактоочу ушу документ болсо эч тоскоолсуз өтүп атат. Машиналар. Бул Талас эли үчүн өзгөчө бул маанилүү окуяда, анткени биз соода саттык ушул Жамбыл областы менен болобуз. Бүгүн дагы 15-inde Жамбыл областына ушул жалпы жолугушубуз бар эле, ал жака ярмарка өткөзүү боюнча келишимибиз бар болчу, бирок чек ара ачылып калгандыгына байланыштуу бул өзүнүн актуалдуулугун жоготту деп ойлоп биз токтоттук. Анткени эл биз деле өзү ар ким өзүнүн каалаган нерсесин, товарын алып барып сатканга мүмкүнчүлүк кайрадан жаралды. Жакшы, азыркы учурда Таластын бренди болуп калган төө бурчак эмеспи? Ошол төө бурчак боюнча кандай агродолбоорлор ишке ашып жатат? Төө бурчак мынакей бул жерде Талас төө бурчак менен таанылып, бир 62 мамлекет менен соода саттык жүргөн ушул. Бирок мурунку тилекке каршы мурун 100.000 тоннага чейин төө бурчак алып аткан болсо, бүгүнкү күндө 57-60.000 тоннага түшүп кетти да. Бунун негизги себептеринин бири бул урук алмаштыруу деген такыр болгон эмес. 27 жылдан бери бизде фасоль бар болсо, ошол төө бурчак такыр урук алмаштыруу маселеси мында каралган эмес экен да. Бүгүнкү күндө жалпы мамлекетибизге да сунуштап атабыз, анткени бренд болгону менен сапаты жагынан бүгүнкү көлөмү бар болсо да биздеги өндүрүп аткан бурчактар сапатын жоготуп, көп учурда эл аралык баягы талаптарга жооп бербеген сапатта фасолдор чыгып атат. Тагыраак айтканда формаларда кыйшайып, башкача эме кылып, мындай товардык өңү түсү кичине жоголуп баратат. Бирок биз ойлойбуз, мына бүгүн быйыл топурак таануу изилдөө боюнча лабораторияда ачтык. Айыл чарба министрлиги жана Талас областынын мүмкүнчүлүгү менен колдоо көрсөтүп, биз дагы каражат бөлүп, бул топурак изилдөө институту ишке кирди. Ушул топурак анткени баардыгыбыз эле агроном болуп, колубузга тийген, мындай жөнөкөй тил менен айтканда болгон жер семиткич деп чачып бергенбиз да. Ошондуктан мунун технологиясын сактап, жердин кыртышын кайра калыбына келтирүү деген иш бар. Баягы кайра эге бергенде жерибизде дагы баягы бузулуу болуп, жердин кыртыштары, ошондуктан мына толугу менен эми илимий көз караш менен иш алып барбасак, мындай уланып бериши кыйын болуп калат да. Ошондуктан бүгүнкү акыбал ушундай. Бирок баасы боюнча жакшы баа болуп берди. Быйыл 100 сомдон 114 сомго чейин болуп, андан кийин азыркы учурда кичине 85-86 сомго түшкөн учурлар бар. Негизи эле ошол сиз айтып өтпөдүңүзбү, баягы төө бурчактын формасы бузулуп, сапатын кичине жоготкондой болуп атат депчи. Мунун сапатын жогорулатыш үчүн бир гана ошол жер кыртышын жакшыртуу керекпи, же ошол төө бурчактын өзүн дагы балким чет мамлекеттен алып келиш керекпи? Чет мамлекеттен алып келиш керек, бул факт. Анткени бизде өндүрүлүп аткан сорттогу ошо төө бурчактар жок экен башка мамлекетте. Мына Турцияга да барып келгенбиз. Алар айтып атат, бизде азыр күрөң түстөгү башка сорттогу ошо төө бурчак бар. Эгер ушуну өндүрсөңүздөр, биз түздөн түз жогорку бийик баалар менен алып кетебиз деп. Биз баягы спросу башка приложение жок эле өстүрүп атабыз да, бирөө алабы деген. Ошондуктан бундагы экономикалык негиздеп баягы мыйзамдуу шартта иш алып барышыбыз керек. Ошол заманбап ошол дүйнөдө болуп аткан өзгөрүүлөргө биз да ылайык келишибиз керек да. Ошол иш бар, бул боюнча иш алып барабыз, оюлорубуз бар.
Кыргызча эле өстүрө бергенден чыгып, атайын бир илимий жол менен өзүнүн баягы жол жобосу менен өстүрүү ыкмасын киргизели деп жаткан экенсиз да. Ооба, ушундай оюбуз бар. Эң жакшы акимдер боюнча айта турган болсок, ротациялоо иштери боюнча бул иш кандай жүрүп жатат? Бул 2021 жылдын 25 майында ошо ротация боюнча Талас областында 4 районубуз бар. Кара-Бура районуна Жалал Абад областынан, Манас районуна Ош областынан, Бакай Ата районуна Баткен областынан жана Талас районуна Жалал Абад областынан ошол жигиттер келип, ошо аким болуп ротацияланган. Негизи ошол ротациялоонун үзүрү кандай болуп жатат азыр? Ротация болгон бир жакшы жери, эми кыргыз болгондон кийин тууган туушкан деген ар кандай себептер менен ушундай тартып берген учурлар болот экен да. Бүгүнкү күндө бизде тууган туушкан деген жок. Мамлекеттик мыйзамда кандай каралса, түз иштеп, өзүнүн билет, эч кимге мындай көз каранды болуп, же бирөөнү ишке киргизип коюп, жаман сөзгө кабылып калган учурлар созулуп, бизге да иштегенге оң болуп атат. Анткени мыйзам кандай болсо, аларга айырмасы жок. Биз мыйзам талаасында кандай болуш керек, ошол мыйзамдагы көрсөтүлгөн нормалар менен иш алып барып, тууган туушкандык билем деп баягы бул мен бир тайкем эле башка экен деген түшүнүк жок болду да. Бизге айырмасы жок. Иштейм деген жигит ушу кадрлык резервге өтүп, өзүнүн эмгеги менен жеткен жигиттерди алып атабыз. Мына коюлган учурлар бар. Бир дагы мындай мен дагы жеке айтып койсом, биздин сунуш менен же болбосо бул менин таанышым экен деген сөз жок. Татыктуубу? Татыктуу болсун. Анткени биз дагы шарт түзүп беришибиз керек деп ойлойм. Негизи бул тууганчылык жагы болбойт деген негизи туура кеп. Эл арасында мындай кеп бар да. Ротация башка облусттан, башка аймактан келгендер ошол жергиликтүү маселелерди, жергиликтүү жердин, элдин маселесин билбейт деген. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Эми башында билбеши мүмкүн, бирок эми жетекчи болуп өзүнүн баягы кызматтык тажрыйбасы бар болсо, бул маселе эми кагаз окуса, картасына элди кыдырсаң өзү эле айтып берет да. Эми болгон 5-6 өзөн негизи маселе. Айдоо талааларынын көлөмү, ал жерде канчасына буудай айдалат, канчасына арпа айдалат. Мунун баары эми мамлекеттик кызматтар биз муну таблицадай билебиз да. Ошондуктан биринчи 3 айда кыйналыш деген, бул жерде кыйналуу мамлекет иште эмес, ачык айтканда жашоо шарт баягындай кызматтык үйлөр жок болгон ушул көйгөй да. Адам иштей берсе, мен деле өзүм оюмда айырмасы жок. Кайсы жерге коюп койсо, кагазды окусаң эле билесиң да канча барат. Ошондуктан бул мен туура эмес деп ойлойм. Анткени бардыгы келип, мына бүгүнкү барса айырмабыз жок. Кимибиз кайдан келдик? Элдин кызыкчылыгына колубуздан келген ушул өсүш жагына жол алып эле иштеп атабыз. Жакшы мындай. Эң жакшы биздин акыркы суроолорубуздун бири болсун. Талас облусунан Өзбекстанга туннель куруу иши жүрүп жатат деп угуп атабыз. Бул иш кандай болуп жатат? Бул туннель куруу иши жүрө элек. Негизги бул Талас, Аманбаева, Ташкент жолу деп айтылат. Бул долбоор биз барганда дагы негизги долбоорлордун бири катары алганбыз, аткарууга алсак дегендей. Анткени Аманбаев айылына түз ашуу, анан Ташкент деген ала тоо кыркалары бар. Ошол жерден Ташкентке жол ачуу үчүн 7 километр туннель тешиш керек негизги. Союз учурунан кара жолдор калган. Ташкент областынын аймагынан чыгат экен негизги неме. Эми билесиздер, Ташкент областындагы бул жерде экономикалык негиздеме катары айтып кетсек, Ташкент областында 18 район бар. Мындай статистикалык көрсөткүчтөр менен 6-7 миллион бар официалдуу калкы. Официалдуу эмес 10 миллион деп койсок деле, бул жерден 230 километр ошо түз ашуудан Ташкент шаарынын ошо Борборго чейин 230 километр бул анык такталган. Бул туннель өзүнүн актоо мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга чейин өзүн актап коет. Анткени төлөмдөр аркылуу Талас областына биздин ушул кичине ыңгайсыз шартыбыз, бул биз Казакстан мамлекети менен гана чектелгенибиз ушул маселе бар. Анткени башка республика менен байланышыбыз жок да. Эгер бул ачылып калса, альтернативдүү баягы экономикалык жөндөөгө, товар ташууга ыңгайлуу шарт түзүлөт эле. Ансыз деле бүгүнкү күндө ошо кошуна мамлекеттен бизге тынымсыз жүк
ташуулар биз аркылуу өтүп, ушул түштүк региондорго тынымсыз негизги хабка айланып баратабыз. Ошондуктан эгер бул долбоор ашып калса, ишке ашып калса, жакшы иштерден болмок. Бундагы президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы ушул министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович дагы ушул биз таласта болгон коллегияда айтып белгилеп кетти. Бул экономикалык жакшы, эффективдүү долбоор катары биз колдоого алып атабыз. Быйылкы жылы ушул транспорт министрлиги тарабынан атайын тизмеге киргизилип, баягы техника экономикалык негиздемеси иштеп чыгат деген ой бар. Бул колдоого алынып атат. Мынакей бүгүн дагы жаңылык окуп калдык. Май айында дагы ошол Өзбекстан мамлекетинин президенти Мирзиёев биздин мамлекетке атайын иш сапар менен келүүсү боюнча ушул чоң үмүт менен күтүп атабыз. Президентибиз дагы ушул долбоорду дагы талкуулап, көзмө-көз айтса, ушул долбоор ишке ашып кетүү багытында жылыштар болот эле деген. Бирок мамлекет тарабынан колдоолор бар. Бир эле ачык айтыш керек, Өзбек мамлекети менен сүйлөшүүлөр бул министрликтердин деңгээлинде жүрүп атса керек. Ушул жагы бар да, анткени эл аралык маани болуп биз өз тараптан эле тура калып тешкен макулдашуу болбосо, баягы ушул процедурасы бар да. Ушул боюнча биз Тышкы иштер министрлигине да кайрылганбыз, жетекчилерге да кайрылганбыз. Бирок тагыраак айтканда мамлекетибиз бул долбоорду каржылап берүүгө даяр деген сөзүн укканбыз. Бул долбоордун бюджети ошол мамлекет тарабынан каржыланат да, Дагы бул жерге башка дагы донорлорду, инвесторлорду тартып келүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Биз ушул макулдук алып эле, ушул салып башталат деп эле Өзбек мамлекетинен дагы тарабынан сөзү айтылса, биз дагы чуркайт элек ушул долбоорду ишке ашыруу боюнча. Жалпы эле ушул сиздин кызматыңызда алдыда кандай пландар болуп атат? Биз мынакей мамлекетибиздин быйылкы саясатын колдоп, айыл чарбасы багытында дагы жакшы долбоорлор ишке ашып атат. Мынакей ирригацияга Талас облустук өнүктүрүү фонду, Талас райондук өнүктүрүү фонду, Бакубат Талас фондунан 47 миллион сом бөлүнүп берилип, ири каналдар башынан аягына чейин оңдоо иштери жүрүп атат. Былтыркы жылдын ноябрь айында башталган, азыр ушул апрель айынын этегине чейин толугу менен бетондоо иштери бүтүп калат деп айтып атабыз. Бул облустук биринчи жолу ушул эгемендүүлүктөн тартып деп койсок болот, мүмкүнчүлүк жаралып, өзүбүздүн баягы ирригациялык сеттерди оңдоого мүмкүнчүлүк жаралды. Бул ошол президентибиздин айткан саясатын, тапшырмаларынын негизинде бүгүнкү күндө жакшы иштер болуп атат. Мындан тышкары ушул чоң каналдарга да бизге гранттар келген. Талас областынын Кара Бура районундагы Бактын Огой каналын оңдоо үчүн Кытай мамлекетинин гранттык негизде болжол менен 360 миллион сом келип, бүгүн иштери жүрүп атат. Мындан бул жерде 14 километр канал бетондолуп, 19 километр дагы баягы бетон изделиялар менен такталат экен. Андан тышкары Жалпак Тил каналын оңдоого 114 миллион сом келип түшкөн. Мындан тышкары эң ири долбоор катары Сарымсак каналы, бул долбоордун баасы 600 миллион сом. Бул Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу каржыланып, бүгүнкү күндө 417 миллион сому каржыланган. Быйылкы 2022 жылдын күз айларында ушул канал толугу менен бүтүп, ишке берилет деп атабыз. Бул эгер ишке берилсе, Талас областында дагы 2000 гектар жаңы сугат жери пайда болот. Берки Бактын Огойдун негизинде 243 гектар жаңы сугат жерлер пайда болот. Жалпысынан Талас областы бүгүнкү күндө өнүгүүгө толугу менен мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат. Эгер ушундай бизге да мамлекет шарттар түзүп бере турган болсо, Талас областы 3 жылдын ичинде көрсөткүчтөрү абдан бийик болот деп ойлойбуз. Анткени белгилеп коюш керек, Талас областы быйыл ушул сиздердин жеңүүчү катары дагы биздин тарыхыбызда дагы өзгө маанилүү окуя бар. Биз обласыбыз өмүрү 7 облас 2 шаар, республикалык шаардын эң астыңкы бюджет боюнча көрсөткүчтүү болсок, бүгүн 5-орунга чыктык. Анткени бюджетибиз 861 миллион 20-жыл болуп атса, 2021 жылдын жыйынтыгы менен 2 миллиард 961 миллион сомго чыгып, тарыхыбызда
Нарын областын, Ысык көлү областын, Баткен областын, Ош шаарын басып өттүк мамлекеттик бюджетке салык түшүрүү боюнча. Ошондуктан биз дагы бүгүнкү ошол сүйүнүп, элибизге дагы ушул маселелер жеткизип, жалпысынан ийгиликтерди жаратканга аракет кылып атабыз. Биздин команда жалпы мамлекетибиз үчүн, жерибиз үчүн, элибиз үчүн жаныбызды аябай жан үрөп ушул өсүш боюнча иш алып барабыз деп ойлойм. Сиздерге дагы ушул биздин ушул социалдык сурамжылоодун жеңүүчү катары белгилеп койгоңуздар үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдирип кетебиз. Рахмат. Эң сонун Бакыт Наркулович, сиз жогоруда көптөгөн ушул долбоорлор боюнча, айыл чарбасы боюнча, жана башка соода саттык боюнча көптөгөн долбоорлорду айтып өттүңүз. Ишке ашып жаткан, келечекте ишке аша турган долбоорлор. Ушулардын баарысы сөзсүз түрдө сиздин колдооңуз менен, биздин президентибиздин колдоосу менен сөзсүз ишке ашып калат деген тилегибиз бар. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушул жерге келип биз менен атайын убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сыйлыгыңыз дагы бир жолу кут болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүн президенттин Талас облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Нарбеков Бакыт Наркулович мырза болду. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.